алгач таунхаустар Великобританияда 19-кылымдарда салынып баштаган. Таунхаус деген сөз англис тилинен алганда киши шаарча деп которулат. Пентхаустардан айырмаланып, адатта таунхаустар орточо класстагы жашоочуларга ыңгайлаштырылып салынат. Сиздер менен Продмикс каналы жана мен Асхат Айсыракунов. Биз менен бирге болуп видеону аягына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар, суроолоруңуздар болсо комментарий жазыңыздар. Ал эми үесинин номерин болсо биз видеонун ылдый жагына жайгаштырмакчыбыз. Кеттик анда. Мурас! Ким бол? Айшыма кандайсың? Жакшы. Тиги Мурас барбы? Мурас тамак жеп атат балам. Шайыр, сен да тамак жесиңби? Ооба. Я. Айшы. Бар үйүңө барчы. Бул участок Көкжар айыл өкмөтүнө карайт да, село Көкжарга. Бул 12 соткага салынды. Таунхаус деп эсептеп койсо болот. Же болбосо блокированный 5 хозяинга эсептелген үйдө ар бир квартиранын аянты подвал менен кошкондо 192 квадрат болуп эсептелет да. Плюс-минус там 1-2 квадратта. Ошол 5 үйдүн бирөөсү уже бирөө сатып алышкан, ал ичин бүтүрүп, сыртын бүтүрүп уже жашаганы аскалды болуш керек. Бир квартирасын болсо ички отделкасы менен кошо бүтүрүп койгонбуз. Ичинин баарына бүт коммуникация кирген, отопление кирген, печка коюлган, электрический печкасы да бар. Ар бир комнатага өзүнчө розетка менен электроконвектор да койсо болот. В общем, отоплениянын проблемасынын баары чечилген да. И ар бир комнатага интернет кабель келген. Отделканын толугу менен бүткөн болгону ошол бир квартиранын ошол лестницаны калтырганбыз. Ошо сатып алган киши өзүнө каалагандай кылып жасап туруп алса болот да. Общий высотасы где-то 2,40 эсептелген подвалдын помещениянын. Пол монолит эмес, бу жерде плита перекрытие менен бергенбиз. Эшик металлический, железный 0,3,5, 0,12 калыңдыктагы терезе металл менен берилген эшик. Бул бронированный эшик деп эсептейбиз. Качествосы тоже жакшы. Бу жерде котел турат. Котел можно электрический берсек болот, можно угольный топко берсек болот. Бул электричество эсептелген, насос турат, бул специально насос. Насос перекачивать этет, общий үйдөгү экинчи этажга чейин давлениени берет бул. Уголь менен жакшы болот. Бу жерге именно электрический эсептелген. Эми бул вкус негизи ар бир хозяиндин өзүнө берилген подвал. Кандай бөлүккө бөлөт, ал бул хозяиндин вкусуна карата эсептегенбиз. Потому что подвал можно бильярдный кылса болот, можно складское помещение кылса болот. Мына колоннадан кийинки аралыкты можно бу жерге спортзал кылса болот. Ар жак кире четине, бер жагына складское помещение, күрөк-мөрөк эмелер сактаганга, инструменттерди сактаганга. Так, бүт материалдардын баары современный, мындай
арзан эмес материалдардан жасалган. Ламинат, эшиктер, белорусский, натюжной потолок, гипсокартон, софиттер, бүт мындай качествосын жакшылап тандаганбыз убагында жасап атканда. Комнаталар, кухня бар, кенен ичине бүт керектүү розетка точканын баары коюлган, вытяжкасынан беричи. Суу да келген, керектүү жерине кафель коюлган, кереги жок жерине эме коюлган, ламинат коюлган, кире бериши бар, проход бар, лестничный клетка, отдельный санузел бар, санузел совмещенный с ваннасы менен бар, ичине отопление, суу бүт кирген, үстүнө азырынча 100 литровый эме коюлган, аристон эмес, бөлөк водонагреватель коюлган да, бүт функционирует, текшерилген. Ал кийин эксплуатация кылып атканда ал жетпей баратса, астына да бүт условиянын баарын түзүп койгонбуз. Ал водонагреватель дагы дополнительно коюп койсо болот. Кухняга отдельно койсо болот, бүт анын баары бүт эсептелген да. Үйдүн долбоору 16-жылы башталган. Ошол долбоордун баары бүт закондоштурулган Аламединский архитектурада. Кийин госрегистрден бүт регистрациядан өтүп 5 хозяинга 5 кызыл китеп жазалган. Ар бир хозяиндин өзүнүн кызыл китеби, анан кийин технический паспорту болот сатып алган кишинин. Электричество кирген ар бир үйгө 10 киловаттан. Ошондо жалпы 50 киловатт электричество кирген. Үйдүн астында, артында өзүнүн кичинекей коро жайы бар. Астына 2 же 3 машина бата турган коро жайы бар. Артына же болбосо детский балдардын бакчасын жасагандай эме участок бар. Же болбосо ошо жака казан аяк, жанагы ар кандай тапчан же ушундай бир жасай турган кичинекей участоктор бар. Ошо ар бир хозяинга эсептелген да. Блоктор менен, заборлор менен тосулган, бөлүнгөн. Анан каалагандар өзлөрү ушул вороталарды, калиткаларды өзлөрү жасатып алса болот да. Бу жерде 3-4 машинеге расположениясы бар. Стоянканын ошо токтотконго эмеси бар. Септиктен 2 люк коюлган. Двухкамерный да люктар турат бу жерде. Септикте. Бу бийиктиги 5 метрге ылайыкталган. Лестница 11 ступенькадан эсептелет. Асты туюк 300 марка менен куюлган бетондун качествосы 300 маркадагы бетон. Эшик 27 миңдик эшик турат. Ол 27 миңден 30га чейинки эшиктин качествосы. 3 утепление бар, уплотнениясы 3, 1, 2, 3. 3 эсептелген. Кирип келгенде сол жак тарабыбызда кухня болуп эсептелет. Кухня где-то бир 18-20 квадратка эсептелген. Ар бир өзүнүн берде электрический функциялар бар. Эсептелген канча деген бир точкага эсептегенбиз. Бу жерде болсо высоко точка турат, печке эсептелген. Кафелдер тоже кымбат кафелдердин качествосуна кирет булар. Арзан кафель. Бу жерде бул үйдө негизи арзан материалга салынган үйлөр эмес. Булардын баары тең, материалдардын баары эң кымбат материалдарга салынган. Бул стенанын талшынасы где-то 45 сантиметр. Ортосунда, сыртында утепление пеноплекска берилген. Ичиндеги утепление между кирпичтин арасында утепление бар, 10 сантиметрлык пенопласт бар. Отопление да жакшы, бул система отопления. Булар биоалюминийден коюлган өзү негизи. Трубан металл өзүнүн переходка трубага толстосени койгом сатайын, чтобы
кийин жарылып кетпесин, чирип кетпес үчүн. Коридор көтөрүү. Коридордун общий площади где-то 10 квадратка эсептелген. Натяжной потолок. Пока люстра эме илинген жок, бул хозяиндын усмотрениясына караттык. Софиттерди бердик. Гипсокартон. Лестницаны болсо бул ар бир хозяиндын өзүнүн вкусу болот дейт, ошо вкусуна карата биз бул лестницаны да берген жокпуз. Лестницадан кире бергенде холл болот. Холл где-то 5-6 квадратка эсептелген холл. Спальня болуп эсептелет, спальня. Спальняда где-то бир 20-25 квадратка эсептелген. Обойдун качествосы жакшы обойлор, эң кымбат обойлордон алып. Терезе, чтобы освещение жакшы болуш үчүн биз терезени чоңойтконбуз. Чтобы материалы турецкий материал тоже. Подоконник тоже турецкий. Вика деп эсептелет. Экинчи этажга бул отдельно ванна берилген. Ванна биринчи менен экинчи этаждын квадратурасы баары окшош. Материалдын качествосы тоже аябай жакшы. Холдон кирип келгенде бул бөлмө балдарга ылайыкташтырылган. Бунун общий площади где-то 15-18 квадратка эсептелгенбиз. Көрүп тургандай плинтус жыгачтан жасалган. Полу паркет, ламинат, ламинат. Обою балдарга эсептелген обой, кымбат обойдон эсептелет. Терезе тоже турецкий. Качествосы жакшы. Потолок болсо, натяжной потолок. Негизи освещение болуш үчүн бул комнатага биз лицевой сторонасын терезе кылып бергенбиз. Терезенин грандка карата биз 3-3кө бөлгөнбүз, 3 тарапка. Терезе чоң терезелер. Жасалганы турецкий материалдан. Биз азыр биринчи детский комнатадан экинчи детский мына экинчи детский комната бул 12 квадратка эсептелген бул помещение. Эмне деп айтсам, обой натяжной, софит, оконный проем бар эле бул. Освещение жакшы болуш үчүн биз чоңураак кылганбыз атайын. Эшик болсо белорусский эшик. Кымбат эшик тоже. Стенанын толщинасы 45 сантиметр. Между термодеп эметилет бул строительный эмеде. Ортосунда десятка утепления берилген. Наружный болсо пеноплекстен пятерка пеноплекстен обшивка бергенбиз. Наружный оформлениясы бул декор менен оформить эткенбиз.
ички уже бирөө сатып алып кетти, ичин сыртын жасап бүтүрүп атат. Ага тиешебиз жок. Моякта сол жагын, оң жагында бир квартираны уже отделкасы полностью бүтүрүлгөн. А калган үчөөнүкү отделкасы сама отделка ала турган кишилергечи. Крыша металлочерепица, ичинин баары утепление жасалган. Кийин даже каалагандар үстүнө мансарда жасап жиберсе деле болуш керек. Возможность бар да. Дополнительный площадь керек болгондорго ошо возможность бар. Мояктан чолпон Алматинкадан түз чыккан жол болот. Пока азыр жок, но түз чыккан жол бияка чыгат. Бул ошо Кулжар селонун новостройкасынын эң башкы жери да участок. Водонапорный башына эң түбүстө турат. Чү дегенде эле биздин үйгө келип түшөт суу. Эң башында, суунун башында болсо негизичи. Электричество келген трехфазка. Так что инженерный коммуникация все обеспечено. Чети жакшы кооз үйлөр салынган. Моякта поле азырынча бияк деле салынбайт болуш керек. Маалыматыбыз жок. Так панорамный вид абдан жакшы бул жерден. Мисалы кухняда отурганда бияктан күндүн чыгып атканын көрсөңөр болот. И ошол эле моментте кечинде күндүн батып атканы көрүнөт. Эң абдан позициясы жакшы беречи локация. Ошо бияқта жалаң жакшы кымбат баалуу үйлөр түшүп атат, тегерек жеттин баарычы. Отделкасы менен бүткөн квартиранын баасы 90 деп сурап атабыз. Сама отделкага 70 000 деп атабыз. Эми американский доллар.